Ардактуу замандаштар, дагы берет кутман күнүңүздөр менен буюрса жаңы саатка аттана турабыз. Ал эми алдыңкы мүнөттөр биз кайра деле кызыктуу маек менен биздин бүгүнкү темабызга тиешелүү сыйлуу коногубуз келип ордуктан орун алды. Анан мен сизди тааныштыра кетсем, педагогика илимдеринин кандидаты, билим берүүнүн мыктысы, Ош МУда ага окутуучу, Уркая Салиева атындагы мектептин мугалими Дедиева Фарида Насыровна бизде бүгүн конокто. Саламатсызбы эжеке? Ошол таңды кандай тостуңуз, анан маанайыңыз кандай болду экен? Саламатсыздарбы? Таңды аябай жакшы тостум. Сиздер менен бирге бүгүн өзгөчө таң тосу болду. Бардыңыздарды кутман таңыңыздар менен. Рахмат, бирге болсун. Негизи эле ушул биз билебиз, мугалимдер таңды башкача тосот. Өзгөчө айымдар. Таң эртелеп туруп, ушу үй бүлөгө мынакей аларга таң эртелеп дастуркон даярдаш керек. Андан соң өз келбетиңиздерге чач жасалганга мынакей убакыт талап кылынат. Ушуна сизге баарына канча убакыт талап кылынат эжеке эртең менен? Эртең менен үйдөн чыгышка 1 саат. Баарысын 1 саатта жетишесиз. Эми кечинде жарымын даярдап коебуз да. Анакей 1 саат кетет, анан келебиз, мектепке келем, андан кийин кошумча ишим бар, мектепте, андан кийин университетке барам. Фарида эжеке, айтыңызчы, негизи эле көп айтып келишет да. Мугалимдер мектепте башкача образда жүрүшөт, анан үйгө барса эле башкача деп калышат да. Мектепте сүрдүү, анан талап койгон инсан болсо, үйүнө барганда жумшак, жылуу, жайнап күлүп жайнап тосуп алат дейт да. А сизде дагы мына ошондой өзгөчөлүк болобу? Мектепте башкача, үйдө башкача болосузбу? Болот. Мектепте биз жан дүйнөсү таза жаш балдардын көз алдында болобуз. Ошолордун алдында биз үлгүлүү мугалим болуп турушубуз керек. Анан үйдөгүдөй жайылып, өтө эле жакын болуп, эне болуп алсак, анда биз мугалимдик сапатыбыз болбой калат. Үйдө кичине мээримдүү болобуз, балдарга жакыныраак болобуз. Күндүзү кечке балдар менен болуп, иш менен болуп, өзүбүздүн балдарга убакыт тийбей калат. Ошон үчүн кечинде кичине балдарга жакын болуп, мээрим төккөнгө аракет кылабыз. Жумшагыраак болобуз. Айтыңызчы, анан сиз биз билгенден ушул эки жерде эмгектенесиз. Уркая Салиева атындагы мектепте, мындан сырткары Ош мамлекеттик университетинде. Анан биз азыр мектепке кайрылсак, мектепте балдар менен иштешүү оорчулукту жаратса керек. Анткени бүгүнкү күндө балдардын билими, алардын түшүнүгү башкача. Айрым мугалимдер айтып келишет да, ушул сабак өтүп жаткан учурда эжеке биз мындай маалыматты билебиз, бизге башкачараак сабак өтүңүзчү деген дилгир балдар бар депчи. Ал эми сизде балдарга кандай программада билим бересиз? Чындыгында мен мектепте 18 жыл болду. Уркая Салиева мектебинде иштейм. Ош МУга өтсөм дагы 3 жылдан бери ушул мектепти таштай албайм. Лицей мен биринчи кесиптештерим ушул жактан башталган. Анан балдарга келип токтолсок, балдарыбыз биздин Уркая Салиева мектеби таланттуу балдардын лицейи. 8 класстан кабылганда бүт областтын, башка жакын областтардын мындай жумшак тил менен айтканда каймактары келишет. Мектептин каймактары. Алар чындыгында аларга өзүнчө башкача мамиле жасаш керек, башкача билим бериш керек. Алар өзүнүн мектебинен, айылынан бизге келип атпайбы, жакшы башкача билим алабыз, башкача тарбияланабыз деп. Ошого биз аракет кылабыз да, аракет кылабыз. Чындап оор балдардын, таланттуу балдар менен иштеш аябай оор, издениш керек. Түнүгүн издениш керек. Ар дайым изденүү жолунда гана жүрөбүз. Анан сиз айткандай, баягындай өтө таланттуу балдар бар, зээндүү балдар, башкача суроо беришет. Ошол суроого даярданып турушубуз керек, алдын ала сезип турушубуз керек да. Анан өздөрү билинет, күтөбүз, ушундай мага башкача суроо берет деп. Анын үстүнөн көптөгөн программаларга катышып турам. Мен өзүм көптөгөн семинарларга бардым, международный семинарларга бардым. Шаардык, областтык деңгээлдеги көп семинар, конференцияларга катышып, улам үстүдөн иштеп келатабыз. Жакшы. Ал эми
Фарида Насырын, айтыңызчы, ошол сизге биз билебиз, сиздер эми жанагы улуу Совет Союз мынакей элинин адамдарсыздар, себептен сиздердин мынакей тарбия алымыңыздар башкача болгон албетте. Ал кездеги мынакей балдардын кыялы башкача болчу. Мисалы, чоңойгондон кийин болосун дегенде мен атактуу космонавт учкуч болгум келет, же болбосо дарыгер, мугалим. Ошондо сиз мугалимдик кесип тандаган эмне себеп болду? Биз өзүң айткандай Союздун балдарыбыз, биздин балалык ушу Советтер Союзунда өттү. Биз деген ойногондо эле мугалим, ата-эне, окуучунун ролу менен ойнойт элек. Азыр балдардын баардыгы интернетке кирип ойношот го, автоматтарда ойношот. Биз деген ошол менин өзүмдүн оюнум ошол ата-эне, мугалим же окуучу болчу элем. Анан чындап ушу мугалимдик кесип кичинемден пайда болду го. Ошо түрткү берип. Ал эми ошол мектепте балдарга кайсыл предметтен, кайсыл сабактан билим бересиз? Мен мектепте орус тили адабиятынан берем. Анан мектепте жүрүп мен дагы жөн жүрбөйүн деп билим ийне менен кудук казгандай демекчи. Мектепте жүрүп мен аспирантурага тапшырдым. Анан ал жакта 5 жыл сырттан билим алып, анан изилденүүчү катары кабыл алынып, анан 7 жыл дегенде педагогика илимдеринин кандидаты намына диссертациясын жактап, анан ошол наамды алып, анан университетке өттүм. Азыр университетте педагогика кафедрасында педагогикадан сабак берем. Демек, чындыгында уламалам сиз дагы бир жайда гана турбастан үстүңүздөн изденип, иштеп, албетте мен ойлойм, бунун бир гана өзүңүзгө эмес, балдарга деп ойлоп иш кылат болушуңуз керек. Ооба, балдарга. Анан дагы ошол мектептеги окуучулар менен ошол Ош мамлекеттик университетинде эмгектенем дедиңиз. Эми студенттердин айырмасы эмнеде өзгөчөлүгү? Аларга билим берүүдө балким. Мен табып көрөйүн, эжеке, эгерде уруксат этсеңиз, мен ойлойм, жалкоолук болсо керек, Студенттердин албетте айырмасы. Мен башка мектепте иштебеген үчүн биздин Саливан окуучулары аябай изденүү, анан ушундай мындай эмеде аракетчил ушундай өздөрүнүн максат койгонуна жетишет да, максатына жеткенге аракет кылган ушундай настырный ребята да окуучулар. Анан кийин ошого билим берип жүрүп, анан бияка келгенде бар студенттер, жакшы студенттер да бар, бирок чындыгында келгенде кичине жалкоораак болот да. Анан мен салыштырып, анан кийин ошол жалкоолуктан чыгарып аракет кылганга ушундай мен кээде айтып калам, окуучулар даже аракетчил ушундай күчтүү окуучулар бар. Давайте силер студентсиңер, мындай иштейли, жаңы идеяларды пайда кылгыла деп мындай үндөп турам да. Анан сиз биз билебиз, агартуунун мыктысыз. Мына ошол алуу үчүн дагы көптөгөн эмгектерди, көптөгөн мээнеттерди талап кылат эмеспи? Мына ошол туурасында дагы бир аз маалымат бере кетсеңиз. Мен эл агартуунун мыктысын азыр канча 6-7 жыл болуп калды, 8 жыл экен. Мен мындай мектепте, бир эле мектепте иштедик, анан биз көп ийгилик жаратканга аракет кылат элек. Биздин наставниктерибиз дагы ушундай бизди тарбиялайт эле да, жөн отурбай аракет өзүң иштей берсең болбойт, окуучуларды алдыга сүрөө менен болот экен. Анан мен дагы өзүмдүн предметим боюнча олимпийский топ уюштуруп, анан областтык деңгээлге алып чыктык, андан республикалык деңгээлге, анан акыркы республиканын сборной менен Москвага барып, ошол жактан окуучум Кыргызстан желегин көтөрүп 5-чи месттен алып келген да орунду. Анан ошодон келгенден кийин эл агартуунун мыктысы берилди. Ошондой ал окуучум дагы медакадемиянын бүтүп, уже кардиологияда ординатурада жүрөт, Райымбек Нурланбек.
Алда телевидение иштеп жүргөн. Албетте. Менде ушундай бир суроо пайда болду. Фарида Насыровна, билесизби? Ушул мынакей сизде кандай сезим болот? Өзүңүз айткандай эле сиздин бүтүрүүчүлөрүңүз сиздин колуңуздан жанагындай балапан болуп, бүркүт болуп учуп кеткен ушу бүтүрүүчүлөр кээ бир учурларда көчөдө өтүп баратып байкабастан өтүп кетсе, же кокусунан тааныбай калса, сизде мындай капалануу сезимдер болобу? Жок, капалануу болбойт. Бирок көп учурда мен ушундай ыраазымын, мен ушул кесипке ээ болгонума. Кайсы жерде болсо дагы балаңды, окуучуң, мурун бүткөн, кийин бүткөн баардыгы саламдашып, жакшы маанай каалап турушат, куттукташып турушат. Анан биз ошол менен жашарабыз. Балдардын бизге келгенде жан дүйнөсү таза, дили таза болот, ак болот, ак барактай таза болот да. Анан биз ошону ак барак боюнча тарбиялап чыгарабызбы? Бала менен кошо биз дагы жан дүйнөбүз тазарат. Бала менен кошо биз жашарат экенбиз да. Анан кийин бизге жакшы эле эмеси тиет, пайдасы. Анан ошол дагы деле мугалимдерден, буга чейинки маектешкендерден ала кетсек, алар айтышат да, ошол үйдө кээде өзүңүн балаңан дагы мыкты окуган окуучуну, ар дайым тартиптүү жүргөн окуучуну жүрөгүң менен жакшы көрүп каласың. Ошол инсандан эгерде кийин дагы окуу жайга тапшырып, бирок кайсы бир кесиптин ээси болбой калса, жүрөгүң ооруйт дейт да. Эми сизде кандай? Ошондой эле болот. Ошондой эле болот. Ар бир окуучуну баардыгы аракет кылышат, окушат. Бирок эми азыраак окубай калса дагы биздин чындап жүрөгүбүз ооруп, анан ага маектешебиз, сүйлөшөбүз. Анан турмушта өзүнүн ордун тапканга, анан окубасаң да мындай кесиптер бар деп ошолорго неме совет айтабыз да. Кеңеш беребиз. Сиздердин жардамыңыздар менен кайсыл бир кесиптин ээси болууга чоң мүмкүнчүлүгү бар, сурашат аябай. Анан мүмкүн болушунча, айрыкча 10 класска келгенде уже азыр балдар кыйын, кандай десем, изденүү жагы, тезирээк кабыл алуу жагы өркүндөп кетип атат. Себеби деген мына ОРТ чыкпадыбы? Жалпы республикалык тестирование. Ошого аракеттенип, кайсыл жерде жакшы нерсени берсе, ошол жака жүгүрүп калышты балдарчы. Ошо себебинде тесттен жогорку балл алса, вуздарга өтүп атпайбы? Ошону аракет кылып атат. Ошого балдар өздөрүнүн аракети көбүрөөк болуп атат. А бизде багыт жакшы болуш керек. Биз багытты жакшы бергенге аракет кылып атабыз. Ошол тест боюнча дагы 11-классты бүтүүгө камып жаткан учурда сиздер өзүңүздөрдүн жардамыңыздар астында ага багыттап үйрөтүп турасыздарбы? Ооба, биздин лицейде түшкө чейин сабак болуп, түштөн кийин жалпы республикалык тестке даярдоо болот да. Даярдоо. Ар бир предметтен мугалимдер коюлат. Мугалимдер ошол предметти ар түрдүү приемдор менен да, ыкмалар менен үйрөтүп, тесттер менен тааныштырып, дагы башка мугалимдерди да көрсөткөнгө аракет кылып, вуздун мугалимдери менен, оштуунун мугалимдери менен байланышып, ушуларга барып дагы даярдансаңар жакшы болот деп ушинтип багытты жакшы беребиз. Ошолор өтүп калгычаң, тесттин жыйынтыгы чыккычаң ошолор менен бирге болобуз да. Жакшы жыйынтык болуп калса экен деп. Ал эми уруксат этсеңиздер, мен дагы бир суроо менен кайрыла кетейин. Фарида Насыровна, билесизби, ушул азыр мугалимдерге, мисалы, мамлекет албетте жардам берип турусу зарыл. Өзүңүз айта кеттиңиз, ошол эле чет өлкөгө, эл аралык мынакей олимпиадаларга, жарыштарга чыкканда албетте мугалимдерге түрткү болуш керек. Башкача тил менен айтканда, же болбосо стимул. Айтыңыздар, сиздерге ошол мисалы албетте кайда барба, эгерде мамлекет сени колдосо, бир түрткү болсо, жардам болсо, сен албетте ырахат менен иштегиң келет. Ал эми тескерисинче болсо, эмнегедир качып, көңүлүң жоктугудай сезилет да. Айтыңызчы, ошол сиздин азыр жеке сиздин оюңуз боюнча мамлекет тараптан кандай мугалимдерге көңүл бурулууда? Мамлекет тараптан кандай десем, көңүл бурулат. Баягы коммуналдык услугаларга жардам берилет. Анан айлыгыбызга кошулуп турат. Анан иштегенге жараша
стимул айлык деп коет, квартал сайын берилет. Ошого мугалимдерге жакшы болду. Ошол ар квартал сайын биз отчет берип, жакшы иштегенине карап ушул айлыктар берилет. Анан сыртка чыгып барганга биздин мектепте командировочный төлөп берилет. Анан азыраак болсо өзүбүз жаныбыздан сарптайбыз, бирок келгенде жакшы нерсе менен келсек, анда жакшы приздер бар. Демек, сиз дагы мына ошол негизде билимиңизге дагы да билим кошу, тажрыйба кошу максатында чет жакка чыгып келген турбайсызбы? Же Кыргызстан аймагында эле? Кыргызстан аймагында эле азырынча. Кыргызстан аймагында ошо международныйларга катышкам да. Анан негизи ошол айрым мектептерде бат-бат өткөзүлүп, мектепте өзү мыкты мугалим болсо дагы мына ошого дагы да тажрыйба кошу максатында бат-бат эле өткөзүлүп турабы? Атайын мугалимдердин тажрыйбасын дагы арттыруу максатында окуу семинарлар. Мектептер арасында ооба, жайкы семинарлар бар. Атайын ар түрдүү тренингдер бар. Анан бизге кабарлар келет. Анан өзүбүз азыр интернет менен байланышып турабыз го, интернеттен проекттер бар, ар түрдүү жарыяланат. Анан ошого карап биз убактыбызга карап туруп, анан кийин аракет кылабыз да. Мен ошентип көбүнчө эле интернет аркылуу анан ошмуда тез жарыяланып турат, ушундай проекттер, семинарлар, ушуларга катышканга аракет кылам да. Рахмат. Ал эми мен ушул азыркы биздин жаштарга тийиштүү бир аз суроо менен кайрыла кетейин. Азыр мисалы сиз мына канчалык деңгээлде айта аласыз мугалим катары келип ишке орношсоңор болот? Азыркы жаш мына педагогика багытында бараткан студенттерге да, мисалы сиз мынакей билим берүү мыктысы катары айтыңызчы. Кээ бирөөлөр айтат, биз дипломду алабыз, тилекке каршы диплом алып эле дароо эле ошол мынакей Орусияга мигрант же болбосо базарга чыгып, башка жумуш менен алек болушат. Айтыңызчы, ушул мынакей мен ойлойм, ушунчалык ыйык даражадагы кесипти башка кесипке алмаштырууга болбойт. Анткени сен деген ушундай балдарга жол ачып бересиң, аларга арык чабып бересиң, алар өздөрү да акырынып менен уланып кетиш керек. Ушул өзүңүз жеке оюңуз боюнча азыр мугалим болуп иштегенге биздин жаштарга азыр барса болобу же тескерисинче? Башка кесиптин ээси болуш керек. Мугалим болуп келишет. Чындап диплом үчүн келип атышат. Азыр дипломду 2 жыл иштеп анан алып атпайбы? Келишет. Анан кичине азыраак деп өздөрү ушундай жүрөгү менен берилишпейт да. Бардыгы келип айлык маянага такалат да. Такалат, биздики аз болуп калды, андай мындай деп. Убагында биз дагы аз алганбыз. Биз иштегенде анда союз жоюлуп, анда инфляциялар өсүп кеткен, инфляциясы. Ошол мезгилге караганда азыркы мезгилибиз жакшы. Биздин эмебизде айлыгыбыз дагы жакшы көтөрүлүп калган. Бирок мезгилдин талабы жаштар анча деле ошо канаттанбайт да. Канаттанбай биз кетебиз, биз иштебейбиз деп калат. Бирок келип иштесе болот. Биздин мектепте мындай да, жаш мугалим келсе ошону калыптандырып, жакшы мугалим кылып бутуна коюп коюшту максат койгондагы мүмкүн болушунча жардам беребиз. Жетекчилик дагы жардам берет, наставник мугалим дагы жардам берет. Алып калабыз да. Анан такша алып калышат 2-3 жыл. Анан кээ-бирки мугалимдер чындап калат да, жаш мугалимдер аябай сүйүнүшөт да. Биз жакшы калган экенбиз, рахмат депчи. Барып кошулат да, саат кошулат, стажына кетет, ушинтип жакшы эле. Анан мен мугалимдикти таштап, анан жөн эле диплом үчүн окуп калган студенттер, жаштар дагы бар. Аларды мүмкүн кичине иштеп алып, бутуна туруп алып, кайра мугалим болуп келер деп ишеничтебиз. Иштер бар, жетишет. Кудай буйрса, жаштарыбыз, балдарыбыз көп дегендей. Мугалимдик кесип кайсы жерге барса дагы ачык да болот. Анан жогоруда сиз айтып калдыңыз, мен орус тили жана адабияты предметине сабак берип келем деп. Учурда балдардын тилге кызыгуусу кандай? Көбүнчө окуучулар кайсыл тилди үйрөнсөм деп самашат? Учурда окуучулардын тилге болгон кызыгуусу аябай жогору. Мен жогору деп балайм. Орус тили менен англис тилин бирдей коюшат. Орус тилин көбүнчө айылдан келген окуучулар аябай мындай кызыгуу менен окуп, үйрөнүп алайын деп
ушундай талпынышат да. Англис тилин деле ошентишет. Экөөнү бирдей алып кеткен окуучулар дагы бар. Анан кийин ушундай кантип үйрөнсөм, кантип эме болуп кетсем болот, сүйлөп кетсем болот, качан мен эркин сүйлөп калам деп ушундай суроолорду беришет да. Анан биз түштөн кийин да кичине кружоктор бар, ошолорго катыштырып, ошо как раз ошого жаш мугалимдер иштеп калышат. Ошолор жакшы жардам беришет, китептерди беребиз, библиотека өзүбүздө. Ушинтип тилге жогору, кыскасын айтканда, кызыгуусу. Тез үйрөнүп алышат. Аракетчил азыр биздин жаштар. Менде да ошондон улам бир суроо пайда болот. Азыркы билесизби, биз мисалы, мен дагы деле студент, айта кетсем болот. Ушул мисалы жогорку окуу жерлердеги мугалимдер айтышат, азыркы студенттер мектепте окуганда силер такыр жалкоосуңар. Себеп дегенде биз окуган кезде биз ар бир маалыматты китептен карап издечүбүз. Китепканага барып отуруп 1-2 саат. Ал эми силер болсо сабак бүттү, дароо эле кетесиңер, колуңарда уюлдук телефон, смартфон, ошо үйлөнүп каласыңар деп айтарым. Мынакей ошондон улам сиздин мынакей 21-кылым өзүңүз билгендей эле технологиянын кылымы. Сизге ошондой кээ учурда терс таасир тийгизбейби сиздин көңүлүңүзгө? Окуучулар ошондой интернеттин же болбосо техниканын жардамы менен сабакка даярданышса. Терс таасирин кээде тийгизет. Тийгизет. Мен көбүнчө окуучуларга дагы, студенттерге да көп айтам да, библиотекага барып китептен окугулачы, китептен маалымат алгылачы депчи. Анан баягы кичинекей экранды карап отурасыңар, биринчиден көзүңөргө дагы зыян. Анан кийин андан толук маалымат албайсыңар, өзүңөргө керектүү кичине 1 саат алышат да, ошону билип алып келе беришет да, кыскача. Бул өтүп кете берет да, экран жылдырган сайын. А китепти барактап, ошону толук алып окуп, эс алат да китеп окуган адам, библиотекадагы адам. Анан көбүнчө эле тапшырма бергенде мен китептен берем. Анан кийин кээ бирки убакыт бар, кээ бирки моменттер болуп калат, аларды эркин коем, интернеттен караганга уруксат беребиз. Демек, анда асыл биз айтсак болот экен, биздин Парижкебиз заманбап мугалим Турбаева, эркин коюп кээде интернет булактарын деле пайдаланууга мүмкүнчүлүк берген. Беребиз. Аны сабак учурунда эмес, аны, конечно, даярданганда. Мына ошентип биздин конокко бөлүнгөн маегибиз дагы өз соңуна чыгып бараткан убагы. Сизге эркин микрофон берели. Элге кеп кеңешиңиз болсо, кайрылып кетсеңиз болот. Рахмат. Мен бүгүн ушул жерге чакырылганыма аябай сиздерге ыраазычылык билдирем. Биринчиден сиздерге чыгармачылык ийгилик, анан ден соолук каалаймын. Ушу кандай максат койсоңуздар, ошого жетиңиздер дейм. Анан элге мен бакубатчылык, замандын өркүндөшүн каалайм. Бардыгыбыз бала деп жашайбыз, балдардын дагы жан дүйнөсүн тазартып, өзүбүздүн дагы жан дүйнөбүздү тазартып, жакшы адам болууга үндөймүн. Өзү айтылат экен го, жакшы адам келатканда жаратылыш жанданат экен. Жан жаныбар көчөдө жаткан, жерде жаткан жалбыракта ушундай жакшы адам менин үстүмөн басып кетип атат деп кубанат экен да. Ошон үчүн бардыгыбыз жакшы адам болсок, биздин заманыбыз эң жакшы заман болот, жакшы өлкө болот деп ишенем. Бардыгыңыздарга ийгилик. Рахмат сизге. Биз дагы ушул жеке мынакей студиябыз атынан, биздин жалпы эле эмгек жамааттын атынан сизге билесизби, эң башкысы айта кетели, талыкпастан, зерикпестен, чарчабастан эмгектенип жүрө бериңиз. Эң башкысы ушул балдарга, студенттерге, аларга билимден аябастан чачып, аларга буюрса мынакей келечекке алыс жолдорго сиз жол ачып бериңиз деле жеке. Рахмат сизге, чын өнөштүрүңүзгө ийгилик. Сизге да рахмат. Ардактуу коноктор, тааныштыра кетейин, бизде бүгүн конокто дагы бир педагогика илимдеринин кандидаты, билим берүүнүн мыктысы, Ошмуда ага окутуучу, Уркая Салиева атындагы мектепте мугалими Дейдиева Фарида Насыровна болуп өттү. Ал эми биз болсо, буюрса кайрадан эле эфирибизди алга карай улантабыз. Демек, бизден эч кайда алыстамай жок.